Саламатсыздарбы биздин Эркин Тобу Кесиптин YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Биздин редакциянын бүгүнкү коноктору Кыргыз Республикасынын тоо кенчилери жана геологдор ассоциациясынын жетекчиси Дүйшөнбек Камчыбеков Кыргызбаевич мырза болмокчу жана ассоциациянын башкармалыгынын мүчөсү Маркель Ибраевич мырза болот. Биз бүгүн конокторду бул жерге ассоциациянын 25 жылдыгын урматына чакырдык. Тоо кен тармагы жана ассоциациянын 25 жылдыгы боюнча кенен майын курмакчыбыз. Саламатсызбы? Агай саламатсызбы? Кош келипсиз биздин редакцияга. Дүйшөн мырза, мына сиздер түптөгөн ассоциация быйыл 25 жылдык юбилейин белгилеп атыптыр. Бул ассоциация кандай түзүлдү эле, азыркы күндө кандай иштеп атат? Кенен айтып берсеңиз. Эми башында биз тактап айтып кетиш үчүн биринчи кезекте бизде ошо ассоциацияны түптөгөндө башында турган адамыбыз, ул адамыбыз Орозбек Дүйшөевич болгон. Бүгүн тилке каршы келе албай калды. 96-жылы ошол кезекте өкмөт менен, президенттин администрациясы менен, тоо кен тармагында иштеп аткан ошо мекемелер менен ортосунда мындайча айтканда бир көпүрө болуп байланыш түзүп, кандай көйгөйлүү маселелер жаралып жатса, ошол көйгөйлүү маселелерди биз ошол бийлик бутактарына жеткирип, ошону чечкенге жардам түзүү иретинде түзүлгөн эле. Анан бүгүнкү күндө ошол өзүңүз айтып кеткендей башында мына 25 жыл болду биздин ассоциациянын түзүлгөнүнө. Ошол мезгилде биз көптөгөн мындайча айтканда пайдалуу жумуштарды жасасак деп айтсак болот. Биринчи кезекте сөзсүз түрдө ошол бийлик бутактарына кандай тоо кен тармагындагы орчундуу көйгөйлүү маселелер бар, ошолорду баягы бирден санап ошолорду көрсөтүп, анан кайрылуу иретинде ошол президенттерибизге, өкмөт башчыларына жана жогорку кеңешке жөнөтүп жаттык. Кээ бир маселелер каралып жатты, тапшырмалар берилип жатты. Эми көп учурларда кээ бир маселелер бар, тилекке каршы чечилбей калган учурлар болду. Бирок биз ошол көйгөйлүү маселелерди камтыган мына бүгүнкү күндө спонсорлордун жардамы менен, ошол башка уюмдардын жардамы менен бүгүнкү күндө 9 чоң китепче чыгарган экенбиз. Ошо китепчелер мисалы бүгүнкү күндө тоо кен тармагындагы кандай кечиктиргич чаралар бар, ошолорду камтыган суроолорду, тоо кен тармагы бул өнүгүүнүн булагы, ошо жер казынасы мыйзамындагы кандай кемчиликтер бар, кандай улооңдосок болот деп ошонун вариантын иштеп чыган китепчелер, жана эле ошол эле көмүр өнөр жайында бүгүнкү күндө кандай көйгөйлөр бар, көмүр өнөр жайын кантип өнүктүрсөк болот, ошол боюнча китептер. Андан сырткары ошо проонун жардамы менен, ошол эле тиги фонд Соростун жардамы менен чыгарылган китептерибиз бар. Ошол китептерди биз колубуздан келишинче тоо кен тармагындагы адистерди даярдап аткан вуздарга таратып берип, башка илимий изилдөө институттарына, ошол академия науктарга таратып берип, ошол көйгөйлүү маселелер менен таанышсын деген тилек менен ошону берип жаттык да. Андан сырткары бизге ошол мүчө болуп кирген ошол эле мисалы Кыргыз көмүр мекемеси болобу, же Кыргыз алтын мекемеси болобу, башка дагы тоо кен тармагында иштеген мекемелер бар, бизге мүчө болгон. Ошолордогу жаралган көйгөйлүү маселелерди биз түздөн түз ошол өкмөткө жеткирип, чечүүгө аракет кылып, көп маселелерди чечкенге да жетишип келдик. Мисалы, мисал катарында айтып кетсек болот. Бизде ошол жана кара кечеден ошо Минкуштагы көмүр өндүргөн мекемелердин көмүрлөрүн тартып Бишкекке, Бишкек ТЭСине жеткирүүдө ошо жанагы железнодорожный тарифтер деп коет экен. Ошолор эмнегедир эбегейсиз 270%га чейин көтөрүлүп кеткен экен да акыркы жылдарычы. Анан биз эми көмүр кен өзүбүздө жайгашса, темир жолу өзүбүздүн территориябыздын мекенибиздин ичинде болсо, эмне үчүн биз тиги баягы эл аралык тарифтерди пайдаланышыбыз керек? Биз эми быйыл дагы кыш суук болгон жатса, көмүрдүн көлөмүн көбүрөөк касып жеткириш керек деген суроо пайда болот деп ошол эле Улукбек Мариповго чейин кайрылып чыгып айтып,
анан көмөктөш болуп ошондой маселелерди чечкенге да жетиштик деп айтсак болот да. Анан эми бүгүнкү күндө биз ошо 25 жыл басып өткөн жолубузда көп жумуштарды жасадык, көп кайрылууларды жасадык, пресс-конференцияларды өткөрдүк. Акыркы кайрылуубуз ошол Садыр Нуркожоевич президент болуп келгенден кийин ал адамга дагы ошол 7 пункттан жазылган биздин ошо ассоциациянын төрагасы баш болгон, мүчөлөрү баш болгон, анын ичинде академиктерибиз бар, баягы эмгек сиңирген ардагер адамдарыбыз да бар. Ошолордун колдору менен ошо 7 маселени чектеп жөнөткөнгө аракет кылдык. Алардын эң негизги маселелердин бири ушул бүгүнкү күндө Тоо-Кен тармагын тейлеген өз алдынча бир структура болуш керек деп маселени койдук. Себеби ар кайсы мекемелерге кошуп, энергетикасына кошуп, өнөр жайына кошуп, анан бул тармактын мындайча айтканда түздөн-түз жасалып аткан иштерине мындай ичине жолтоо болгон сыяктуу да болуп калган учурлар болуп калып атты да. Экинчиси, биз ушул Тоо-Кен тармагын тейлеп жаткан жер казынасы мыйзамын бүгүнкү күндүн талабына шакеш келтирип оңдошубуз керек деген маселени көтөрдүк. Үчүнчүсү бул кадр маселелери, профессионал кадрлар келиш керек. Төртүнчүсү, акыркы жылдарда ошо илим менен бул производствонун интеграциясы жок болуп, мындай чоң ажырым пайда болуп калган ортосунда ошону кошуп, мындай бир программа издеп чыгып, аны иштеш керек деп. Андан сырткары ошо Кумтөргендеги кандай көйгөйлүү маселелер бар, аны чечүүдө экономикага чоң кандай салым кошсо болот, ал маселени да көтөрүп жаздык. Ошол эле кошумча да бир маселе жер үйгени боюнча да токтолуп кеттик. Башка кендерде үлүштөрүбүз болсо, эмне үчүн ушу жер үйгенинде бир да пайыз үлүшүбүз жок. Анын мыйзам ченемдүү жолдору бар, ошол мыйзам ченемдүү жолдору менен эле чечсек болот деп. Анан эң акыркы маселебиз ушул региондорду өнүктүрүүгө өтө өзгөчө талап коюлуп аткандан кийин бизде ошол региондордо жайгашкан кендердин түрлөрү бар. Алардын болжолдуу экономикасы эсептелинип чыккан. Ошол эле мисалы Баткен жергесиндеги жайгашкан кендерди биз иштете турган болсок, башка региондорго салыштырмалуу түшө турган болжолдуу пайдасы башка региондордон да көбүрөөк болуп чыгып калышы мүмкүн экен да. Бизде кыргыздарда бир ушундай түшүнүк бар да. Региондо же аймакта бир кен болсо, ошол кенди иштетүүгө мындай бир кандайдыр бир аракеттер башталганда эле аймактын эли, же болбосо айылдын эли дайыма каршы чыга беришет. Бирок ошол эле учурда Кыргызстан кен байлыктары аркылуу өнүгө алат деп айыл эли өзү айтып келет да. Ошол мында бир чечилбеген ошол эки суроо бар. Сиз кандай ойлойсуз? Биздин ошол аймактагы кендерди иштетүүдө айыл элине кандай кирешелер болот? Экология маселеси кандай болот? Мындай түшүндүрүп берсеңиз. Эми бул мындай да туура суроо берип атасыз. Чындыгында оореки кендерди иштетүү үчүн, ошолорду кыргыз элинин экономикасына пайдасын келтирүү үчүн оореки жергиликтүү элдин аябай аракети жакшы болуш керек да. Кээ бир уктарда сиз айткандай кээ бир айылдар бар, кээ бир кишилер бар. Атай ушу иштетпейбиз деп биздин малыбызга жайыт болбой калат, суубузду булгап коет, жерибизди антип коет, жерибизди минтип коет деп көп убактарда кээ бир тоскоолдук кылгандар көп болгон. Чын айтып отурсак. Айтып отурсак эми мына көп эле убактарда машинелерди талкалап, жолдорду тозуп, иштетпеген күндөрү көп эле болгон. Ошолорду айтып эле аттык. Эл менен да сүйлөшүп аттык. Моореки таласта, моореки жери боюнча аябай чоң чатак болгон билесиңер, Ошол жери боюнча айтып отурсак, биз Карамолдо деген, Бекмолдо деген бир айыл бар. Ошого чейин барып, эл менен да сүйлөшүп ушинтип баштаганбыз. Анан кийин жүрүп отуруп эл түшүндү. Ушу жерди иштетпесек болбойт экен деп. Мына жери иштеп баштады. Мына районго дагы, айылга дагы, Бекмолдого дагы, облуска да кандай акчаларды киргизип, мына өнүгүп өсө баштады, туурабы? Ошол үчүн элдин түшүнүгү аябай жакшы керек экен. Кээ бир убакта
ошо эл менен жакшы сүйлөшө албайлы. Келип алып эле баягы инвесторлор келип эле мына мен ошону тикшетем, могу алтынды алам, мен мындай кылам, мен андай кылам дейт, бирок эл менен жакшы сүйлөшпөйт экен. Айтыңызчы, Дүйшөн мырза, бизде ушул Кумтөрдү өзүбүзгө алабыз деген аракеттер болуп, ушундай болуп атат, сиз ошону колдойсузбу? Канчалык ошол жакшы болду? Кумтөрдөгү биздин 26,4% үлүшүбүзгө чектелген. Жана 77 миллиондон анча жашыгыраак жөнөкөй акцияларыбыз бар да. Ошого биз болгону жылына 12 миллион доллар дивиденд алып келгенбиз да. Тилекке каршы 16 жылдан 19 жылга чейин бул дивидендтер да төлөнбөй калган да, төлөнбөй. Бүгүнкү күндө жана соттошуу процесстер жүрүп атпайбы? Ал дагы эми чатак иш. Бирок эми биз тилек кылабыз, сот тарап бизге чечип берет депчи. Чечим чыгып калса, мына бүгүнкү күндө мындай сөз болуп атат, акыркы учурларда ал жерде алтындын кору 71 тонна деп айтылган. 1-январь 21-жылга чейин. Бул алтындын кору бир 3 жыл, 4 жылга чейин запасы жетпек. Бүгүнкү күндө дагы кошумча 160 тонна алтындын корун ошол жана геологиянын ГКЗ деген комиссиясы бар. Ошого берилип, бүгүнкү күндө каралып атыптыр да. Бул бекитилип каралып калса, иштете турган болсок, биз мындайча айтканда Кумтөрдөн өндүрүлгөн алтынды өзүбүз сатып, толугу менен ошол түшкөн пайданы кыргыз элине, кыргыз экономикасына калат деп ойломокпуз да. Эми тилек кылалы, жанагы Нью-Йорктогу болуп аткан соттор чечимдери биз тарапка чечилет деген. Сиздердин ассоциация айтып атасыздар, Садыр Жапаровго биз ушул кадрлар маселеси боюнча да кайрылдык депчи. Мына сизге окшогон тоо кенчилердин алды ушундай 85 жашка чыгып калды. Азыр бизде жаш кадрлар барбы ушул тармакка кызыккан? Ушул тармакты биз сиздерден ушул калган тармакты жөндөп кете алабыз, алып кете алабыз деген жаш кадрлар барбы? Алар даярдоо маселелери кандай жүрүп атат? Туура. Канча жолу пресс-конференция кылдык, канча жолу газеттерге жаздык, канча жолу кайрылдык өткөн президенттерге. Ушу могуреки тоо кени боюнча ушу тоо тармагын бир адистерге тапшырсаңар, ушу башкарган киши адис болсун деп. Ошондо биз айтып жүрсөк деле болбой, кандай гана кишилер иштеди. Курулуш боюнча адис келип иштеди, зоотехникте келип иштеди, акыркысында милиционер келип иштеген. Эми ошолор жүрүп отуруп, мына азыр эми биз мына жагы президентке да кайрылып атабыз. Бул киши мына акыркы күндөрдө кичине азыр көгүл буруп атат. Көгүлүп баштады. Чынын айтканда, мына эми биз деле тоо кен эмес, вообще бүт Кыргызстандагы тармактардын баарына адистер иштеген туура болот. Не только тоо кенде эмес, айыл чарбасында дагы, курулуш жагында дагы, башка эмелердин баары адистер иштесе, ошондо жыйынтык жакшы болот да. Ошол үчүн биз ошого кайрылдык. Акыркы кезде ошо каралып атат. Эми дагы бир вопрос жерде структура жөнүндө айтып коюшубуз керек да. Жана айтып кеттик Дүйшөн. Ушул структураны жакшылап карасак, бизде Могуреки кимге гана башчылык жок. Энергетикага да, министр энергетикада кайдырылды. Өзүнчө кылбай атат. Тиги кимдерге да промышленникке кошуп койду, бияка да, тияка да кошуп атат. Ушул отурусун өзүнчө бир ушул тармакты, тоо кен тармагын өзүнчө бөлүп койсо, өзүнчө анан адистерге башкартып койсо, көбүрөөк жыйынтык болот эле. Ошол үчүн мына Кумтөргө азыр келбеди, тегиз бөлтүрүк дегене. Ошол киши кара Кумтөрдө адис келди эле, мына иштеп атат. Мына сентере кетти, бирок мына бөлтүрүк келип иштетип атат. Туурабы? Себеби ал адис киши. Ушундайларды мына биздин тоо кендери да мына допустим биздин отурушулга ушу тармактын өзүнчө бир бөлүп туруп, өзүнчө кылып туруп бир мындай тармакты бөлүп, жакшыраак башкартып койсо, көбүрөөк жыйынтык болот эле деп атканыбыз да. Себеби аны адисте иштесе, туура текшерип болот, туура иштетет, туура кайтарат, туура чечет, коюлуп аткан маселелерди. Ошол жерде да бир маселе бар да, мына кече кара кечеде тоо көчүп кетти.
Бул окуя былтыр дагы кайталанган. Ушуну геологдор мындай алдын алса болот беле? Азыр мисалы үчүн кыш мезгили келип калды, ал жерде иш кандайдыр бир убакка токтоп калат дегендей, ошол тоонун көчүү маселелери боюнча дагы мындай геологдор иштеп, ушул нерселерди алдын алса болот беле? Болот эле, себеби туура айтасыз. Себеби жер эмчи көчүп атат. Бул жерди дагы көмүр болсо топурактын астында жатып атпайбы, туурабы? Ошол топурактарды эйтирек алып чыгарып туруп, көмүрдү тазалаш керек. Тазалап туруп аны алыш керек да. Булар албайладан чала болот, тазалап чала болуп эметип коюп, вскрыши деп коет. Вскрывать этиш керек да, ачыш керек. Ачпай туруп анан тырмалап эле ала баштайт. Анан тиги топурагынан жылып кетип атпайбы. Күн жаап атат, анан күн жаап атат, абалып атат, анан ошонун баары жылып кетип атат. Карабайсың дагы толгон токой тоо көчүп кетти. Эми бирок тазалап койгон жерлери бар экен, көмүр алып атат. Бирок жүрүп отуруп анан ада турган жер болбой калат эми. Кыйынчылыктар аябай көп болот. Кыштын күнү мына астында ноябрь турат, декабрь, январь, февраль деген турат, ошол үчүн кыйынчылыктар бир топ болот. Суну аябай мына тазалаш керек. Вскрышида бота калып атпайбы. Ошону даже МЧСти привлекать этип даже вскрывать этишти. Ошого карабай мына жерде көчүп кетти. Ошол жерди жакшы карабайбы. Ошо технологиясын жакшылап көзөмөлдөрүш керек да. Анткени ал жердеги баягы үстүндөгү скрышный породага жайгашкан породалардын бекемдиги, катуулугу кандай? Ошолорду жана бортторун даярдап атканда, бермаларын даярдап атканда баягы скольжение болуп жылып кетпейби, көчүп кетпейби деген нерселерди эске алыш керек да. Анан экинчи да бир жакшы бир жагдай бар да. Баягы биз кыргыз эли жөнөкөй эл эмеспиз, байыркы элбиз, түптүү элбиз. Бизди мындай колдогон эл деп айтып келе атпайбы. Мындан бир нече жыл мурун жана өзүңүз айтып кеткендей, көмүр чыкпаган жерден, тоо ошо көчпөй турган жерден токойлору бар, баягы скальный тиги грунттар бар жер өзү көчүп кеткен да. Муну дагы биз эми орусча духовный сторона деп айтабызбы, кыргызча кыргызчылык деп айтабызбы? Ошондой нерсени да эске алышыбыз керек да. Муну ошол кезекте биз дагы айтканбыз. Мындай нерсени эске алалы, бул баягы жогору жактан айтылган сигнал. Бүгүнкү күнү мен ошол көмүр чыкпаган жериңерди көчүрүп атам. Кара кече өзү ыйык жер. Бул элди багып аткан жер, жылуулук менен берип аткан жер. Бүгүнкү күндө бирде техникаңар бузулган жок, тоо көчтү. Бирок ошол жерге барып туура эмес иштесеңер, туура эмес иштерди алып барсаңар, каралары да кирип алса, кызылдары да кирип алса, бийликтегилер да бир алса, анан дагы башкача бир көз караш болот депчи. Мына мында дагы ошол бир эле экскаваторду басып калыптыр, ал да частный компаниянын. Көмүр бер жагында чыгып аткан жери бар, тазалап жатып атышат. Бирок ушундай нерселерди дагы эске алып, биз өзүбүз таза болсок дегенбиз да. Адис болуп ишибизди алып барышыбыз керек. Анан ички дүйнөбүз менен таза болуп анан иштетсек, анда баардык жагынан кыргыз элине пайда болот, өнүгөт да. Кыргызстанда азыр канча көмүр кени бар? Анан дагы бир маселе чыгып атат. Мына кече Глазгодо чоң саммит болду. Анда ошол көмүр кендерин иштеткен көп мамлекеттерге мындай чектөөлөр коюлуп атат да, көмүрдү иштетпегиле дегендейчи. Сиздер тоо кенчи катары ушуга кандай карайсыздар, Маркеле агай? Эми туура, бул аябай азыр экология деген кыйын вопрос болуп баратпайбы? Туура, кыйын суроо болуп кетти. Себеби билесиңер, азыр карачы, жердин баары көчүп атат, ал болуп атат, болуп атат, кыйынчылыктар Европада да болуп атат, Америкада, Испанияда вообще бир тоо жолу кадимкидей өрттөп күйүп атат жолу. Анан эми ушуну мына Садыр Нуркожоевич, биздин президент барып сүйлөбөдү ошо Глазгодо. Аябай жакшы сүйлөдү. Анан тоо кени боюнча действительно биздин могуреки көмүрлөрдү алабыз деп эле атат. Көмүрдү албасак азыр эми кандай даярдыгыбыз жок, албай кое албайбыз, алышыбыз керек. Бирок ага чейин кийинки жылдарда аябай мына ошол айтпадыбы, мал игестерди курабыз, чоң крупный гидроэлектростат гэстерди курабыз деп айтып атпайбы. Ошентип жүрүп отуруп, биз аябай өркүндөтүп, экология аябай чоң үлүшүбүздү киргизебиз деди. Туура сүйлөдүм мен. Ошол үчүн бизге аябай көп жардам бериш керек. Өзү чакырбадыбы, даже эмики жылы
аябай чоң саммит өткөрүшүбүз керек, тоо кени боюнча, тоо вообще тоо боюнча деп. Ушул боюнча аябай жакшы сөздөр болду, көп встречалар, көп руководителер менен жолукту. Садыр Нуркожоев ошонун баары, мне кажется, жүрүп отуруп эффектин берет. Вот Кыргызстанга пайдасы тиет деп эле ойлоп атам. Азыр элдин баары ушунун баарын угуп атат, көрүп атат, телевизордо айтып атат, ушунун баарын ушуну туура кылып атат. Ошол үчүн экологияны аябай жакшы карашыбыз керек. Экология деген эми ушу да азыр эми көмүрдү иштетип турушубуз керек. Даже могу Кытайда аябай көмүр боюнча аябай көп иштетет. Даже Цзиньпин даже президент Кытайдын даже ошол сессияга барган жок даже. И поздравить гана айтып койду. Себеби Кытайда проблема аябай көп. Анын баары чечиши бир эле күндө чечилбейт. Жылдаган көп жылдар өтөт. А бизде болсо возможность бар. Кандай бизде чоң ар эмелер суулар агып атат. Нарын деген бар, Көкөмөрөн деген бар. Туурабы? Канча көп. Биздин мына Киевский водохранилище кара суу жолу агып кетип атат. Атырыл агып кетип атат. Ошол жерге мал ийгеси алып койсо болот беле. Баардык жака көзөмөл керек дейсиз. Баардык көзөмөлдө ошол иштерди ал ишке киргизип пайдаланыш керек. Şu сууларды пайдаланыш керек. Даже шамалды пайдаланыш керек. Туурабы? Күндү эсептен эмеси пайдаланыш. Ошонун баары эмне? Бул экологияга жардам берүү. Жанакынтип Кыргызстан ушу экология жагынан жакшы бир орундарды ээлешибиз керек. Бүгүнкү күндө мындайда биз баягы көмүр өнөр жайы эмне үчүн мисалы түзүлүп пайдаланылат? Бул энергиянын бир булагы болуп атпайбы? Энергиянын бир булагы. Биз көмүр жайы өнөр жайынан отказ кылыш үчүн анда ага мындай алмаша турган альтернатива болуш керек. Маркел Ибраевич айтып атканда мүмкүн мал эгестерди курушубуз керек. Туура. Чоң гидроэлектростанцияларды курушубуз керек. Бүгүнкү күндө ошол эле Кытай өлкөсү, Австралия, Россия эмнеге колдогон жок? Мисалы үчүн чыккан жок да азыр Глазгода. Анткени алардын ошол энергия булагындагы өндүрүп аткан тармагынын бири бул көмүр өнөр жайы. Ошол эле Кытай мисалы миллиарддаган тонна көмүрдү казып өндүрөт да. Бүгүнкү күндө мисалы биз ТЭЦке, Бишкек ТЭЦине дагы тапшырма берип атабыз. Мурун 1,5 миллиардга жакын киловатт час электр энергияны иштеп чыккан болсоң, азыр эми көмүргө күч салып, көмүргө күч келтирип. Биз 2,5 миллиардга чейин киловатт час электр энергияны өндүрүшүн керек. Себеби токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү бүгүн мисалы 11 миллиарддан эле анча-мынча ашып калды. Эгер ушундай темп менен кете турган болсок, анда тиги мертвый уровеньге чейин жазында түшүп калат депчи. Демек, эмне кылышыбыз керек? Демек, бүгүнөн тартып программа түзүп, ошону өзүңүз айтып аткандай альтернативный источниктерди табышыбыз керек да. Суунун энергиясы, шамалдын энергиясы, күндүн энергиясы. Жолсо мисалы биз тоо кенчилер акыркы учурларда биз айтып келатабыз. Ошол эле мисалы иштетилбей калган жана Кызыл Омпулдагы уран кенинде ошол жерде торий деген элемент бар. Торий деген бул уранга караганда мындай зыяны жок эсе элемент. Бирок уранга караганда ошончолук көп электр энергияны бөлүп чыгарат. Мисалы 8 грамм торий менен өзүңдүн айдап жүргөн машинеңди 100 жыл айдасаң болот. Мисалы үчүнчү, же 3 миллион тонна көмүрдү жаккандан көрө 100 грамм торийди пайдалансаң 3,5 миллион тонна көмүрдүн энергиясын бөлүп чыгат. Мисалы үчүнчү, биз ошондой технологиялар мына бүгүнкү күндө Россия иштеп атат, Индия иштеп атат, Америка континенти иштеп атышат. Ошол жерде баягы опытный образец кылып жасалган машинелер да бар, ошо торий менен пайдаланып жатат. Ушундай технологияларды тандашыбыз керек да. Анын ичинде мына бүгүнкү күндө ушу тоо кен өнөр жайында иштеген адамдардын, геологдордун ушул тармак боюнча кошо турган чалымдары бар да. Мына ушул бардык сиз айтып аткан, Маркел агай айтып аткан маселелерди мындай жайына салыш үчүн, көзөмөл кылыш үчүн бир структура керек да, чындыгында. Ушул сиздердин сунушуңуз, мына Дүйшөн агай айтсаңыз, кандай сунуш берет элеңиз, ошол кандай структура болуш керек? Сиздер дайым бир министрликтин астында калып кетесиздер. Мына өзүңүздөр ассоциацияңызда 25 жыл болуптур. Сунушуңузду айтсаңыз. Эми бүгүнкү күндө Маркел Ибраевич башында туура айтып кетти аябай жакшычы. Бул өз алдынча структура керек да.
учурунда энергетика тармагы бул экономиканын булагы болуп келген болсо, бүгүнкү күндө энергетика тармагы 130 миллиард сом карыз менен отурат да. Карыз менен отурат. Ал эми башында өзүңүз да жакшы айтып кеттиңиз, ошо Тоо-Кен тармагы 20-жылдын жыйынтыгы менен бюджетке 18 миллиард сомдон ашык акчаны берди. Бюджеттен бир да тыйын акча албайт. Ооба, 2020-жылдын жыйынтыгы менен ушул Тоо-Кен тармагы өндүрүштө 140%га көп киреше алып келиптир да. 2019-жылга салыштырмалуу да. Ушул 19-жылы 15 миллиард деп эсептелген болсо, 20-жылы 18 миллиардтан ашык болду да. Анан эми 20-жылы дагы жаңы налогдун түрлөрү киргизилген. Бул налоговый кодекске баалуу доходдон эгер сен алтын кошулган концентратты же урудан алып чыга турган болсоң, дүйнөлүк биржанын баасы менен бүгүнкү күндө мисалы 1700 менен 1800 ортосунда болотса, анда ошо баалуу доходдон сен 18% бюджетке төлөп бересиң деп. Ал эми тиги алтын сплав болсо, же болсо тиги алтындын тиги афинажный заводдон чыгарган кошулук куйулмасы болсо, анда 11% төлөйсүң депчи. Бул да кошумча каражат болуп атат да. Анан мен да ошо жакында сүйлөсөм, ошо геология агенттигинин жетекчиси да айтып калды. Мына быйылкы жылдын азыркы убакта эле бул сумма 25 миллиардка чейин чыгып атыптыр депчи. Ошондой болду. Жылдын аягындабы десем, жок, азыр ушундай болуп атат деп айтты да. Демек, бүгүнкү күндө бул жалгыз экономиканын булагына салым кошот турган локомотив болгон жалгыз тармакта өз алдынча бир мекеме болуш керек деп ойлойбуз да. Өнөр жайга да кошпой, энергетикага да кошпой, ошол эле тиги мисалы бир кезекте баягы Министерство природных ресурстун составында болгон, эми бул жерде да баягы конфликт интерес бар деп атат. Ошол президенттин алдындагы эле же кабинет министрликтин алдындагы эле өз алдынча эле бир геология менен ошол тиги недропользование тескеген бир өзүнчө бир мекеме болсо жакшы болот эле да. Мына Дүйшөн ага эмеске бир турмуштук суроо берейинчи. Мына биз азыр мына Кыргызстанда көп эле көмүр колдонот да. Айыл жергесинде, мына Бишкекте деле, Бишкектин четинде эле көмүр колдонобуз, Бирок ар көмүр ар кандай болот. Сиз мисалы үчүн бир көмүрдү жаксаң анын иси чыгат, бир көмүрдү жаксаң гүлү сонун ар кандай болот да. Ушул көмүрлөрдүн айырмачылыгы эмнеде болот? Мындай окурмандарыбызга, биздин көрүүчүлөргө түшүндүрүп кетсеңиз, кандай көмүрдү алыш керек тандаганда? Эми көмүрдүн өзүңүз айтып аткандай түрлөрү бар да. Түрлөрү ал күйгөндө мисалы 1 килограмм көмүрдү жаксаң канча килокалория энергияны бөлүп чыгат. Ошого жараша ана көмүрдүн баягы типтери классификацияда бөлүнгөн да. Көмүрдүн эми мындайча айтканда азыраак килокалория бөлүп чыгарганы бул кыргызча айтсак күрөң көмүр деп коебуз, же буруу гүл деп. Ошо Кара Кечи кенидеги жалпы эле ошо Минкуш, же болсо Кавакский угольный бассейн деп коет. Ал жердеги көмүрлөрдүн баары тең ошо буруу гүлгө кирет да. Ал жерде ошол 1 килограмм көмүр жакканда 3000, 4000 килокалория килограммга бөлүнүп чыгат. Андан сырткары таш көмүр деген бар. Каменный уголь деп коет. Каменный уголь бул өзүнүн таш көмүрдө чыгат, өзгөн жергесинде чыгат, жыргалаңда чыгат. Сүлүктөдө болсо ал дагы буруу угольге кирип калат. Аксы, Нуукен районундагы көмүрлөрчү? Ал жерде мисалы Узгенский баягы угольный бассейн деп коет. Ал жердегилер каменный уголь. Анан каменный угольдан дагы сырткары ал жерде мисалы кокуска керектеле турган көмүрлөр да бар да. Ал жерде ошол мисалы көк кыя деген бар, туюк каргаша деген месторождениялар бар. Жалпы эле бир 10дон ашык көмүрдүн чыккан кендер бар. Ошолордуку коксующий көмүр деп коет. Алар болсо 7000, 8000 килокалорияга. Аларды мына биздин мештерге жакканга болбойт. Ал жакканда ичиндеги жанагы чугунный немелер, сеткалары алар эрип кетет да, куюлуп кетет. Табуу да ошончолук көп болот да. Анан жана сиз айтып аткан башындагы суроо, эмне үчүн жанагы жыт чыгат, ис чыгат деп, көмүр канчалык тереңирээк жайгашса, ал ошончолук тазараак келет. Калориясы да күчтүүрөөк келет. Ал эми тиги үстүңкү жер кыртышына жакын жайгашкан жерлерге алар миңдеген жылдар жаткан да. Ал жерге кар эрийт, суу кирет. Анан кийин ал тиги окисленный көмүр деп коет да. Окисляция этилип калат. Алар жакканда көп жакшы күйбөйт.
табы да көп жакшы болбой калат, начарыраак болуп калат да. Анан эми көмүрдү алганда көмүрдүн кантип текшерсе болот? Көмүр пласта балка менен чабасыңбы, ушундай предмет менен чапканда балкаң кайраакка кетип турса, ал жакшы тар. Ал эми тиги баягы урганда өзүнө звукту өзүнө камсыз кылып алып, глухой звук болуп калса, анда бул да еще дагы даяр эмес көмүр да. Мен көп жыл иштегенде Сүлүктү шаарында. Ошо Сүлүктүдө бурой өгүл деп коет. Ошонун запасы 200 миллион тонна көмүр бар ошол жерде. Ошол жерде кошулар, өзбектер, тажиктер, ошол жерде тегерегин бар ошо Сүлүктүнүн көмүрүн алгысы келет. Себеби аябай сонда жакы көмүрдүн составында таштар болот да, золнус деп коет. Ошол болгон 10% болот. Золнус көрдүңбү? Сүлүктүнүкү. Ошолчулар жакы нан бышырганга, тандыр жасаганга, шашлык жасаганга, ушундайга Сүлүктүнүн көмүрү укмуштай да. Ошол үчүн өзбектер билесиң, шашлык жасаганды билет, тажиктер аябай ушулардын баары канча кымбат болсо 9000ден сатып атат Сүлүктүнүн көмүрү, билдиңби? Ошол болбой алып атат. Көрдүк, ошол үчүн Сүлүктүдө аябай чоң угулдуу бассейн 11-чи зона бар, 11-чи пласт деген бар көмүр. Ошону освоить этсе болот эле аябай сонун. Ошол жерге бир машина иши бир тез салыш керек, же болбосо бирдеме кылып освоить этсе жакшы болот эле. Акыркы учурларда ошол сөз болуп атпайбы бийлик тарабынан? Жанагы обогатительный фабрика куруш керек депчи. Украина жергесиндеги көмүр чыккан мекемелердин жанында өздөрүнүн ушундай обогатительный фабрикалары бар да. Ал эмнени билгизет? Ал мисалы көмүрдү казып алганда көмүр менен кошо анын составында Маркель Ибраевич айтып аткандай, анда тиги сера болушу мүмкүн, башка приместер болушу мүмкүн, топурак аралашып кетиши да мүмкүн. Ошолордун баарын ошол фабрикадан тазалайт. Тазалаганда көмүрдүн өзүнүн таза күйө турган гана составы калат да. Аны жакканда тиги атмосферага дагы выброс азыраак болот, зыяндуу нерселер да чыкпайт. Көмүрдүн күйгөндө дагы, мисалы ошол эле мисалы кара кечедеги көмүр бүгүн 3000-4000 килокалорий болуп атса, аны ошо фабрикадан тазалап койсо, ал 5000ге чейин, 5000ден жогору болуп да чыгып кетиши мүмкүн да. Ошондой иш-чараларды пайдаланып колдонушубуз керек да. Мен эми биз жана башында айтышыбыз керек, айтып коеюн. Сөзтүк мына Эркинто деген газды 30 жылдык болду. Ушуну биз шахтерлор, геологдор баарыбыз бүт Кыргызстан куттуктап атышат туурабы. Биз дагы мына атайы келдик, телевизорге келип, бирок ушуну куттуктап койду мен сен жагы силерди иштеген кишини. Эми сени да куттуктайбыз, могу жигитти да куттуктайбыз, 30 жылдар аманчылык болсун, ишиңерге ийгиликтүү болсун. Дайым кадыр-баркан көтөрүлүп, Эркинто деген газ дайым бул исторический да, тарыхый газет туурабы? Ошол үчүн бул газетти аябай кадырлап баалашыбыз керек. Дайым окушубуз керек, дайым көрүп билип турушубуз керек. Рахмат Маркель агай, сиздей аксакалдын батасын алганыбызга кубанычтабыз. Сиздей ушу артыңыздан келаткан мында сизде жакшы тоо кенчи болсун, Дүйшөн агай, сиз канча жылдан бери ушу тоо кен тармагында жүрөсүз, билесиз, адиссиз, сиз туура сунуш айтып атасыз, бир структура сөзсүз болушу керек. Анан мен сиздердин дагы ассоциациянын 25 жылдыгы менен сиздерди куттуктаймын. Ушул тармак биздин өлкөнүн өнүгүшүнүн локомотиви болсун. Анан экологиябызга да зыян келтирбегендей болуп көзөмөлдөп, адан түшкөн кирешени дагы көзөмөлдөп, ушул кыргыз элине кендерибиз чындан эле ушу байлык болуп берсин демекчимин. Студияга келип кызыктуу маек коруп бергениңиздер үчүн чоң ыраазычылык билдирем. Сизерге да чоң